Маектеше турган мейманыбыз бар студиябызда. Жалпыңыздарга бүгүнкү күн жакшылыктын жана кубанычтын күнү болсун деп тилек кылалы дагы биз программабызды алды карай улантабыз. Ооба, программабызды алдын карай улантабыз дагы. Алдыда маектешчү коногубузга барбай туруп, биз маектешпей туруп, мына ошол коногубуз боюнча биздин кесиптешибиз барып, ошол коногубуздун иш үстүнөн жакшы бир кызыктуу сюжет тартып келген. Азыр ошол сюжетке сапар алып, ошол сюжетти көрүп, андан кийин келип калган коногубуз менен маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Бишкек шаардык архитектуранын муниципалдык мекемесинде болуп жаткан көргөзмөгө келдик. Бул жерде эң жумуштан сырткарыдагы өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн хоббисине көңүлүн бөлгөн Жолдош кызы Нуржамалдын дал ушундай колуна таандык сүрөт көргөзмөсүнө келип отурабыз. Эгерде кимде ким дал ушундай көргөзмөгө келип күбө болуп кетем дей турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө дал ушул мекемеге келип, санитардык нормалардын сактап көрүп кетсеңиздер болот. Октябрдын аягына чейин уланат. Көргөзмөнү МП Бишкек глав архитектуранын эмесинде фойесинде болуп атат. Жолдош кызы Нуржамал бизде иштейт, отдел ИЖС'течи. Анын өзүнүн бош убактасын ушундай сонун эме нерселерди жасайт экен да. Бул картиналары болсо бир 3-4 жылдын аралыгында жасалган картиналар, ана ошон үчүн бүгүн ушул жака элдер келип көрсүн депчи, биздин коллектив келип көрсүн, өздөрүнүн эмелерин айтсын деп ушул жака илген экен да. Жолдош кызы Нуржамал өзүнүн бош убактысын ушундай сонун эмеле нерселердичи, картиналарды, сүрөттөрдү жазганга убактысын бөлөт экен да. Бизде ошондой творческий адамдар абдан көп да. Кандай керемет табылгалар, көзүн жоосун алат. Кандай эмгекти талап кылат, мына ушундай жыгачка сүрөт тартып, ушундай эмгекти кылат деп ким ойлоптур, Ооба. Мына ушул түмөн түйшүктүү жумушту ким кылат? Жана кандай адам кылат деген суроо жалпы биздин көрөрмандарыбызда турса керек. Албетте биз мына ушул көздүн жоосун алган керемет сүрөттөрдү же болбосо картиналарды жазап, жалпы элге көрсөтүп жаткан өнөрлүү дейли кызыңыздар жөнүндө айтып, жана анын өнөр-канасы жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто дизайнер, архитектор Нуржамал Жолдош кызы бар. Жогоруда сиздер көргөн эмгектердин автору. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Тең сонун көрүп олтуруп тамшанбай койбойсуң, таң калбай да койбойсуң. Деги эле бул ыкма кандай деп аталат, эмне деп аталат? Биздин өнөрүбүздүн аты интарсия деп аталат. Бул иримге негизи келгенимдин башында өзүм жактырчумун, кол өнөрчүлүктү. Иштеп мындай үйрөнүп келгениме негизи 5 жыл болду. Студент кезден баштап эле үйрөнүп ошондон бери эле жасап келем. Эң сонун. Деги эле бул Кыргызстанда мындай
кеңирлер жайылган багыт? Жок, кеңири Жаңы. жаралган деп айта албайм. Азыркы учурда Алгачкылардан эмессизби? алгачкылардан, ортоңкулардан десем болот. Бизден бирден башталып. Негизи алгачкылар кимдер болгон экен? Алгачкылары бири Владимир Романовичтин өзүнүн орус кызы болгон экен. Ал азыр Москва шаарында ошол жакта иштеп, ошол жакта жашайт экен азыркы учурда. Бул жанр кайсыл өлкөдө көбүрөөк жайылган? Бул негизи чет өлкөлөрдө интарса, инкуртация деген сыяктуу эмелердин бул да бир эмеси, тармагы болуп келет. Азыркы учурда ошо Владимир Романовичтин окуучулары, шакирттерибиз. Устатыңыз, Учурда канча шакирти бар? Аны санабапмын, бирок 10дон ашык элебиз. Эми ошол баягы 10дон ашык өнөрпоздун баардыгы тең Кудай буйрса ушул жанрды кармана турган болсо кененирээк жайылат деген дагы үмүт бололу, Деги эле бул картиналардын жасалуу ыкмасы жөнүндө кеп кылсак деп турам. Себеби мен оюп жазайт экен деп ойлогом, жыгашты. Жасалуу ыкмасы кандай? Ооба, биздики чогултулуп башында эмелерди баарын дайындалабыз, материалдарды, сүрөттөрдү түшүрөбүз, анан кезип чыгабыз, анан кийин бизден өзүбүздүн шпондорду алабыз. Биздин бир эмелерибиз бар, тааныштарыбыз, ошолор алып келип беришет, ошолордон алып, анан кийин пазлдай кылып чогултабыз баарын. Айтсаңыз, негизи эле кандай жыгачтарды колдоносуздар? Анан бир эмгекти жаратыш үчүн канча убакыт кетет? Жана канча чогултуу оңой болбосо. Бир эмгекти эметиш үчүн жок дегенде бир 3 ай кетет. Биз деген материалдардан ар кандай колдонобуз. Жаңгакты колдонушубуз мүмкүн, красное дерево деп коет, ар кандай. Талдын ар кандай эмесин колдонобуз. Аны бияктан эле сатып аласыздар. Ооба, бияктан эле сатып алабыз баарын. Ушул багыт боюнча, ушул жанр боюнча конкурстарга катышып көргөнсүздарбы? Жок, катышып көрө элекпиз, бирок выставка кылып, ар бир жерге, музейге коюп келе атабыз. Көргөзмөлөрдү уюштуруп атасыздар, Бүгүнкү күндө мына ошол эмгектериңиздин кардарлары кимдер болуп атат? Кыргыздарбы, башка өлкөдөнбү? Ар кандай болуп калат негизи. Бирок биздики жеке эмелер эле алышат. Ишкерлер алышат көбүнчө. Анан кийин бизде эмеден эле алышат, например, госслужбага, гербтерди алышат көбүнчө. Көбүнчө кайсы сүрөттөрдү ушундай кылып тартасыз сиз өзүңүзчү? Чогултуп, көбүнчө кайсы тематикага басым жасайсыз? Чыгармачылыгыңыз кайсыл багытта өнүгөт ошондо? Меники негизи гүлдөргө жакынмын, гүлдөрдү көбүрөөк жазачумун башында. Азыр адамдын беттерин жасаганды көбүрөөк эметип атам. Портрет түшүрсө да болот, Бирок татаал болуш керек, Ооба, татаалыраак болот. Мисалы, адамдын эмнесин түшүрүп атканда көбүнчө кыйналасыз? Адамдын бетин түшүргөндө көбүрөөк кыйналам. Бетин Ошол сүрөтчүлөр да айтат экен да, адамдын баардык нерсесин тартып келатып, бетин тартыш бизге оорчулук жаратат депчи. Бул ыкма сизде да бар окшойт да? Ооба, көздү, например, оозду жакшы эле келет да, анан ошо бетке келгенде бетин бир аз эме кылып койсоң эле болду, башка киши Башка адам болуп калат. калат, Ошон үчүн кыйналабыз. Бул эмгекти жасап атып окшошпой калган учурлар болобу? Эми ошол эң жок дегенде 3 ай убакыт керектелет деп атасыз. Бул сиздер үчүн баягы аз болушу мүмкүн, бирок уккан киши үчүн көп убакыт. 3 айда бир эмгек жаралыш өтө чоң. жетпейт Ооба. Анан ошол 3 ай убакытта жасап атып болбой эле койсун, бирок окшошпой калса, маанай чөгөт да сөзсүз түрдө эле. Ооба, кээде болот, өзүбүздүн, например, жасаган эмебизге ыраазы болбой калышы мүмкүн. Менде да болот ал нерселер. Өзүмө жакпай, бирок башкаларга жагат да, анан айта албайсың, бул жерим мындай болчу депчи. Башкалар жакса мейли деп коюп унчукпайсың. Бул ушул багытта эмгек кылган баягы белгилүү, дүйнөгө белгилүү дейбизби, же болбосо сиз таасирленген адамдар барбы? Биз таасирленген, мен өзүм эле устатым негизи. Жакшы эртеден кечке сүрөт тартып, жаңы творчествомен жүргөн киши да. Жакшы. Буюрса алдыда эми кандай бир сүрөттү жасасам деп кыялданып атасыз? Ушул нерсени кылсам депчи. Азыркы учурда ошо Чыңгыз Айтматовдун эмелеринен, чыгармаларынан жасайын деген негизи эмем бар болчу. Каармандарынан
Көрөсү ошол. Өзүнчү Чыңгыз Айтматовдон. Чыңгыз Айтматовдун өзүн жасаганмын. Дагы бир может кайталап көрөм. Жип менен сүрөт тартуу ыкмасы абдан бир жаңылык жараткан эле да. Анан бул сиздин эмгегиңиз дагы Кыргызстанда бир жаңылык сыяктуу кабыл алынат окшойт буюрса. Бул биринчи жолку көргөзмөңүзбү? Жогоруда биз көргөн. Жок, көп эле коюп келатабыз. Рухордо койдук. Биздин музейде болду. Акыркы жолу коюлду. Элдин кабыл алуусу кандай болот? Аябай жакшы болду. Музейдегилер да өздөрү сунуштап дагы коюп койсуңар бир аз дешип. Эметип. Негизи 15 күнгө алсак дагы 15 күн узартылып ушундай. Негизи эле алгачкы көргөзмөңүз качан болгон, анан кандай кабыл алды эле ошол кезде? Алгачкылардан биринчи өзүбүздүн КГУстага койдук. Университетке койгонбуз. Ал жерден биз менен кошо кайра дагы башка шакирттер пайда болуп ушундай болгон. Студенттер көбүнчө кызыкчу. Жакшы болчу. Мынакей 5 жылдан бери окуп келаткан экенсиз ошол кесибиңиз менен. Буюрса эми алдыда өзүңүз кайра шакирттерди үйрөтөйүн деген планыңыз барбы? Ооба, бар. Буюрса өзүбүздүн бир жеке бир студиябы бирдеме ачсакпы деп ойлонуп жүрөбүз. Бирок азыркы учурда мектепте дагы сабак берем. Балдарга үйрөтүп. Ошол боюнча. Балдардын кызыгуусу да аябай жакшы. Ошондон мындай ойлоп калдык. Негизи балдарды эле үйрөтсөк жакшы үйрөнчү. Негизинен канча жаштагылар сизден үйрөнүп аткандар? Негизи 1-класстан эле кызыгышат. Анан мен 1-класстарды көп албаганга аракет кылам. Бир 7-класстан өйдө 8-11ге чейин алам. Кабыл алуусу тездеп. 1-класстар аябай мындай аракетчил эме болот, бирок биздики остро эмелер менен, инструменттер менен иштеген үчүн коркобуз да, колдорун кесип алабы депчи. Иштеп атканда кандай бир өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн? Иштеп атканда ошо биз бычактар менен иштейбиз да. Бычактар менен кезет, анан балдар жанагынтип кээде өздөрүнүн ыкмаларын эмете албай алганда кесип албасын деп коркобуз. Бүгүнкү күндө көргөзмөдө канча эмгегиңиз коюлду? Азыркы бул жерде өзүмдүн жумушумда негизи архитектурада, башка архитектурада 10 эле работам турат. Негизи мектепте цехта да бар. Бирок онун эле азыр 10 эле алып келдик. Кээде кардарлар буйрутма берип калат деп атпайсызбы? Ошондой эмгектер бүткөндөн кийин мындай атаң көрүшүнү саткандан көрө бир элге көргөзмөгө койсом деген ой жаралып калбайбы же? Буйрутманыкын бериш керек деген эле ойдосузбу? Болот, негизи кээ бирөөлөр болот андай белекке берсең депчи. Анан кээде жаңылышып, "О, макулдап аласың", анан кайра туруп эметипчи. Сиз айткандай буйрутманыкын беришке туура келет. Бересиз алат. Негизи бул көз эмгеги канча эмгек кетип атат, 3 ай убактыңыз кетип атат, анан ошонун баарын белекке бериш. Ал нерсени деле унчукпай белекке алып коюш ал адамга кандай болот. Анан айтсаңыз, көбүнчө ошо буйрутмада кандай нерселерге кылып бер, ушуну жасап бер деген буйрутмалар болот? Көбүнчө мен акыркы кездери гербти жасап аттым. Көбүнчө ошого буйрутмалар көбүрөөк түшүп, андан бери өзүнүн жумушу менен алектенип. Башка өлкөдөн да буйрутмалар болуп калабы белек үчүн? Белек үчүн? Мисалы үчүн бизден сизден алып алып башка өлкөгө белекке бергени же башка өлкөдөн сизден буйрутма алганда? Болгон. Андайлар жасап каласыз. Бир эмгегиңиз мисалы канча убакытка чейин сакталат? Анын бир жараксыз мөөнөтү канча убакытка чейин барат? Бизде андай мөөнөт жок деп коебуз. Бизде эме да экологический деп коюм. Тура берет. Негизи лактап эле коебуз болгону краска ошол лак эле, калган өңдөрү эменики эле болот. Мунду жерде турбаса эле көпкө чыдайт, көпкө турат. Биз жакындарыбызды сүйүнтүү үчүн өзгөчө белек берүүгө аракет кылабыз. Сиздин эмгегиңиз мен ошол өзгөчө белек дегендердин катарына кошкум келип атат, жеке өзүм. Биз мисалы кардар катары жөн эле барып ала турган болсок, бир эмгегиңиз канчага бааланат? Азыр билип алайын. Азыр билип алалы, анан элдер дагы билип алсын, балким алгысы келгендер бар чыгар. Туура. Эми да ал жерде кандай десем, размерине, майда жумуштарына карайбыз көбүнчөчү. Кандай нерсеге буйрутма берип атасыз, ошого карайсыз, канча убакыт алып калат? Ооба.
оорчулугу кээ бирөөсү болот майда жумуш болуп калат. негизи эми баш аягы канча деп ооба айтасыз? мындай бир болжолдуу сумманы айтыңыз этеги мончадан өйдө жагы монча 200 доллардан өйдөрөөк болуп кетет. Доллар менен. Доллар менен баары. Ооба, биз өз Эмгек дагы ошончо материалдарды доллар менен алабыз. Негизи Кыргызстандын ичинде табасызбы? Ошол керектелүүчү каражаттарды. Жок, биздики кээ бирөөсү бизде бар материалдар, например, шпондордун канадский орехтардан алдырабыз. Канададан келишет. Келишели бир топ акча болуп калат. Кыргызстандын экономикасында бул кичине баягы кымбатыраак болушу мүмкүн. Ошон үчүн ишиңиздер жай жүрүшпөйбү? Же дайыма эле болуп турабы бул нерсе? Жок, дайыма болот деп айта албайм. Биздики өзүбүз жасай беребиз, анан бир моментте болуп калат. Кээ бирөөлөр келип сиз айткан, мурун айткандайчы. Алабыз деп сунуштаган учурда гана жасайбыз да. Негизи ушуну арзан материалдар менен эле арзан кылып жасап, акчасын арзан кылсаңыз болобу? Негизи болот. Ал үчүн баарын эле кара жыгач менен жасап коюшум керек болуп калат деп коймун. Кара жыгач арзан Белекке берсе болот. Кооздук үчүн турса болот да. болот. Дал эле ушул эмгектерди жыгачтан башка материалдар менен жасоого мүмкүнбү? Болот, жасаса болот. Бирок сиз эмнеге ал жолун тандаган жоксуз? Жасап көрдүм. Эме менен жана жука кийизден жасалган ар кандай өңгө боелгондор бар го, ошондон жасап көрдүм. Бирок эми аны кылып атышпайбы башкаларды окуйбуз? Ооба, аны жасап. Биз только өзүбүздүн техникада жасап көрдүк. Кандай Ал болду? дагы жакшы болот экен негизи. Бирок Бул нерсесин кылпуңузга толду. көбүнчө өзүмдүн бул жумушум эле бир аз жакты да тиги аранда. Жакшы. Мындан тышкары дагы эмне кыласыз? Мындан тышкары иштейбиз. Кайсы тармакта? Бишкек башкы архитектурада иштейбиз. Ошол жакта. Отдел ИЖС'те. Бирок негизи бул менин хоббим деп айтканыңыз бар экен, бул өнөрдү. Бул жумуштан тышкары болуп калат да негизи. Жумуштан тышкары суббота воскресенье дегенде ошол күндөрү гана алектенип. Жумуштан тышкары да жумуш жасай салат. Бул ушул эмгегиңиз аркылуу чет мамлекетке чыгып, ал жакты кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанды таанытып, аларды таң калтырууга мүмкүнбү? Же бул жанр кеңири жайылган үчүн, маселен Европада дейли, кеңири жайылган үчүн кабыл алуу анчалык деле болбой калышы мүмкүнбү? Кабыл алуу аябай жакшы. Негизи бияка келген туристтердин көбү келет бизге дагычы. Келип анан бизге келип сабак бергиле деп эметкен учурлар да болгон негизи. Мастеримди да чакыр, анан бизде дагы келип ошол жака сабак берип ал жакта жашап эметипчи. Ал киши өзүнүн возрастына жараша Кыргызстанга көмүп калгандыктан бара албайм деп баш тартып койгон убагында. Сүрөтчүлөр кайталаңыз бир эмгек жаратыш үчүн же болбосо бир көз ирмемдик бир жакшы образды таап алыш үчүн мындайча айтканда дербиш болуп кетишет да. Табиятты тентип кетишет, чындыгында кыдырып кетишет. Сиздин бул эмгегиңизди жаратуу үчүн кандай изденүүлөр болот? Негизи ар кандай болот. Кээ бир моменттерде өзүңө жаккан эле нерсени жасагың келет көбүнчөчү. Ошондо жакшы нерсе чыгат да, өзүңө жаккан нерсени жасасаң. Кайсы эмнени жасагандан аракат аласыз, эмнени сүрөтүн чагылдыргандан? Көбүнчө гүлдүккө жагат негедир. Аял заты баары гүлгө жакын, Гүлдү түрү менен жүрөсүз. Ооба. Демек, жаратылыштын кооздугу, жаратылыштын сулуулугу сиздин сүрөт өнөрүңүзгө калышат экен да. Ошентсек болот. Мынакей сиз сүрөтчүсүз, сүрөт өнөрдүн ээси, ошонун баардыгын жыгачка чүрүп жасап атасыз. Ушул нерсесине ата-энеңиз жактан кандайдыр бир салымы барбы? Ата-энем сүрөттөн туугандарым өтө эле алыс десем болот. Бизде андай деле жок. Сиз эмне себептен ушул багытка келип калдыңыз? Же кызыгуу менен өнүктүрүп өстүрүп кетсе болот бекен? Кызыгуу менен ошентсе болот экен, өнүктүрүп, сиз айткандай. Өзүңдүн талантын деле кереги жок экен бул жерде. Аракет керек дегендейчи. Айтору 1% талант, анан 99% аракет, Жакшы ийгилик каалайбыз сизге. Аракетиңиз алдыны карай талпына берсин, ийгиликтерди жарата бериңиз. Мына ушундай көздү кубанткан эмгектерди сизден күтөбүз. Чоң рахмат.